Мен негедир ырчы болгум келген. Сен тапшырбайсыңбы деп эле калды кыздар, балдар. Мен да артыкчылык диплом менен бүттүм. Жигит жесем мынтип колуман алып, кадимки мындай сүрү төгүштү экен. Шайгүл эже 1926 жылы биздин театр түптөлүп, бир кылым Полот эмдиги жылы деп турабыз. Ошол 100 жылдыктын алкагында биздин учурдагы театр корифейлери сиздер болуп калдыңыздар. Ошол сиздерди эл артисттерин, деги эле биздин театрдын труппасын чакырып, ошол 100 жылдыкка карата алардын жаш кезиндеги жараткан образдары жөнүндө сүйлөшөлү деп. Анан таберик сүрөттөр өзүңүздөрдүн дагы архивтериңиздерде көп сакталат эмеспи? Ошону да биз көчүрүп алалы деп атайын сиздер чакырдык элек. Анан кош майрам болуп атат бизде. Экинчиси сиздин өзүңүздүн дагы юбилейиңиз. Мынакей эртең бүрсүүнү өткөрөбүз деп турабыз. Ошол юбилейиңиздин алдында дагы сизди куттуктайлы дегенбиз. Атайын сиздин чыгармачылыгыңызга бир өзүнчө убакыт бөлөлүү деп. Юбилейиңиз кут болсун. Айтканыңызга рахмат. Ушул театрдын өзүнүн тарыхы 100 жыл болсо, ошонун жарымына эле сиздердин өмүрүңүздөрдү арнадыңыздар окшойт. Ошолдон кеп салсаңыз. Ооба. Биринчиден мен эмнени айткым келет? Бу адамдар иштейт экен, эмгек өтөйт экен, убакыт деген зымырап учкан куштай кете берет экен да. Анан моундай ушу 100 жылдыкка карата деги эле 90 жылдык деле болду, 80 жылдык деле болду, бирок ушинтип ар бирибиздин өзүбүздүн чыгармачыл барагыбызды ачып, биздин баскан изибизди, баскан жолубузду бир иретке келтирип, ошолор жөнүндө эл журтка айтайын деп ушундай бир чоң иш баштаган ошону баштап аткан адамдар, силерге рахмат айтам. Ушундай бир жакшы иш башталып аткан биз үчүн, артисттер үчүн кол чабуу, сен жөнүндө жакшы сөз айтуу, өткөн эмгегиңди баалоо, момунтип элге көрсөтүп ушуну ойно деле, ушундай кыл деле деп ушунун баарын жаркырап жайнатып турган мен өзүңө дагы чоң рахмат айтам. Ооба туура. Бул театрга 100 жыл болот деп атабыз мына күздө, Кудай буйрса. Ошол 100 жыл айтканга дейбиз да. Илгери Күмүшали эжелер, мен 50 жыл сахнада деп жанагындай вечерлерин берип атканда, бенефистерин берип атканда, ушулар анда качан келип иштеген булар деп таң калчубуз Нургуз. Азыр карап отурсам, эгер мен институтту тияк бияктын баарын кошо санаганымда, чыгармачылыкка киргенимди санаганым караганда 52 жыл болот экен. Анан кийин карап отуруп, мен деле анда байыркы кишилерге кирип калдым. Анда ошондой баягы мен айтып жүргөнүм, тиги эжелерди айтып жүргөнүм мына өзүмдүн деле башыма келген ошо турбайбы деп ойлоп калат экенсиң да. Сиздин театрга байланган тагдырыңыз эми жөн жеринен болбосо керек. Алсейитоваларды кимдер тааныбайт? Тамара Алсейитова эжекебиздин эмгеги, сиңдилериңиздин эмгеги, мисалы Алмагүл эжебиздин эмгеги, Чолпон эженин эмгеги, кыргыздын чолпондой кыздарысыздар. Ошол бир туугандарыңыздардын баягы ата энеңиздердин канында барбы? Айтор ушинтип элге эмгеги сиңген инсандарсыздар да. Ушул театрга эмне болуп байланып, эмне болуп келип калдыңыз? Анан Ташкентке барып окуп келген жылдарыңыз, айтор ушу баарын башынан баштайлы. Ооба, мен бир ажайып сонун кооз жерде, Ысык көл областына караштуу Ак Суу району, илгери мен төрөлгөн жылы Нововознесеновский район. Эми ал кезде илгери баягы баары орусчаланып, Нововознесеновка деген айылда бизде орус айыл дечи, энчилеш ар жакта бозчуктарды кыргыз айыл деп коюшчу. Анан ошол жерден мен атам өмүр бою кызматта жүргөн киши болду. Мамашабыз болсо бизди карап багып, баягы көп балалуу үй бүлөдө болуп карап жүрдү. Үйдө болду биз менен дегендей. Анан чоң энебиз аябагандай бир ушундай бир нускалуу, оозунда сөзү бар, бир эки сөз менен эле макал лакап менен көп нерсени түшүндүрүп койгон аябагандай мыкты чоң энем бар эле. Түпкү аял катары, адам катары ошо бизди Тамара деп атасың, Алмагүл, ооба сиңдилерим баары тең таланттуу, чындыгын айтканда. Себеби деген ошо атабыз кызматта болуп көп жерге кетип жүргөндө биз улуусу болуп көбүн эсе мен, Тамара үйдө калчубуз чоң энем менен. Анан чоң энемдин сөзүн угуп, ошо чоң энемден көп нерсени алдык да. Студияга келип тапшырдыңызбы же дароо эле? Жок, мындай болду. Театрга, театральныйга бара коеюн деп деле эме кылган эмесмин. Мен негедир ырчы болгум келген. Анан кийин жүрүп отуруп ырчы болбой анан мындай болуп калды. Мен Астраханда окуп калдым, технологический институтта. Каникулга келсем атам ооруп аткан экен, анан Муратовтор, анан мен айттым, ушундай каникулга келдим деп, бирок жүрөгүм болбой эле, мынтип окугум келбей эле, башка жака тартып эле, ырдагым келип эле ушинтип жүрдүм да. Анан бардым дагы эмемди алып,
кой мен андан көрө эмеге тапшырайын, тиги ырдайын деген бир какой-то ой кетти дагы. Анан немелеримдин баарын алып, болбосо жакшы окуучумун. Анамналарын баарын жыйнаштырып алып, анан кийин келдим атама айтпай. Атама да билгизген жокмун, алар окуп жүрөт дептир. А мен эмеге кирип алып, эмки жылы убакыт болбой калды да. Анын өзүнүн мүнөт сааты бар, кайсы кезде тапшырыш керек, кайсы кезде эме кылыш керек. Анан аңча иштеп турайын деп башка бир жерде конвольно-суконныйда иштеп калдым. Иштеп ал жерде жанагы элдер жана жипти түргөн жерде контролер болуп элдин жибин текшерип, ошентип иштеп калдым да. Тура турайын, күтө турайын, анан тиги жер неме болгондон кийин барып анан ошол жакка тапшырайын деп. Анан ошону менен ал убакыт өттү. Анан бир кезде мен жашап жаткан общежитиядан бизди институт искусствого тияк ремонт болот деп бизди ошол жака жиберип которуп ийди. Бир топ кишилерди. Анан ошол жерге келсем эле менин бир туугандарым бар эле, Шактыгүл деген. Анан ал студияда окуп атыптыр. Көрсө студия деген бар экен, Кыргыз драманын алдында. Алар уже биринчи курста окуп бүтүп атышыптыр. Анан мени көрүшүп эле ырдайбыз, отурабыз, эми кыздар кандай, маектешебиз, тигинтебиз, минтебиз, анан бирибиздин кийин киребиз. Анан ай, сен ырдайт экенсиң, анан боюң да бар экен, бизди аябай тандап алат. Ай, бизде деген ушундай, сен тапшырбайсыңбы деп эле калды кыздар, балдар. Анан эмне кылам деп эле эметип эле тапшырса тапшырайын дедим. Анан ошентип театральный студия ошондо, ушул театрдын алдында 2 жылдык студия экен. Ошого тапшырып өтүп кеттим. 73-74 окуп бүттүм. Анан эле Ташкентке тапшырдык. Ташкентте эме болуп атыптыр да, жанагындай элди чогултуп кабыл алып аткан экен. Анан тиги окууну бүтүп, анда жакшы окуп, жакшы бүтүп, анан неме кылганда эле жанагындай кабыл алуу Ташкентке болуп атыптыр. Ушундай алат экен студенттерди. Анан аяка кирип аяка да өтүп кеттим. Анан ал жака өтүп кетип, анан мынакей бир топторубуз азыр иштеп атпайбыз бу жерде. Ал жерде да окуп, курсту жакшыларын тандап алыптыр да, 9 кишини тандап алып. Анан биз аябагандай окудук, жакшы. Мен да артыкчылык диплом менен бүттүм. Ал кезде легендага айланган, тарыхка айланган. Азыр биздин Кондучалов эже министр болчу да. Келип эле баарыбыз коридордо отурабыз. Азыр мен кирем, сен кирем, кирип чык болуп атабыз. Анан бир кезде эле кирдим, айланайын. Коридордо узун экен, кирип эжеге отурган жер момунтуп, очкини кийип алып момунтуп отурган экен. Анан кийин басып келгенче калтырап, титиреп сүрүгүштү экен, айланайын. Тем более жаңы эле биз институтуп келсек. Анан эжелер биздин ойноп келген жанагындай спектакльди көрүп, концертибизди көрүп, баарын эметип, анан кийин момунтуп талдап отуруп, мен неменин колуна алып барам. Кызыл диплом менен бүтүптүрсүң, айланайын. Ырдайт экенсиң. Мен таң калдым. Көрсө булар отуруп бизди баарын көрүп, кимибиз ырдайбыз, кимибиз кайсы ролдо катыштык, ошонун баарын көрүп эметип, жакшы экен. Эгерде бул жака калып иште десем иштейсиң деди. Ичимен кымын кантип эмнетип айтарымды билбейм. Аябай ушундай эметип карап эле, иштейм деп эле ушинттим десем. Жакшы кызым, эмесе сен эмесе жолуң болсун мына ушул театрга. Оореки кечээ күнү эле өзүң ушул жерде ырдап аттың эле, ушул жерде ойноп келдиңер эле. Мына ошол жерде иштейсиң. Кандай адамдар менен иштейсиң? Сага мына ушул жерде иштейсиң деди. Ушундай сүйүнгөнүм, кантип чыгып кетерин билбейм. Анан жигит жесеминтип колуман алып, кадимки мындай төгүштү экен. Анан монтип дипломду колума берди. Дипломду калтырап, титиреп, эптеп алып, рахмат эже деп эле минтип эптеп басып чыккачы эле. Эмне болду? Мен калдым бияка. Могу жакта бий мугалиминдеги сүрөтүңүз көзүмө учурап атат. Ошол учурда бий менен коюлган мыкты спектакль деп аябай айтышат. Бираз айтсаңыз. Бизде мынакей Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мен ушу театрга келип дайыма айтып келем. Институтту бүткөнүм бир тең дагы, анан ушул флагман туңгуч чоң театрга залкарлар менен иштеп партнер болуп иштегениме аябай сыймыктанамын. Мен иштегенде Жалил Абдыкадыров, Афел Эркинбаева, Бобек Ибраев, Медербек Назаралиев, Рыскулов, Алмаз Сарылыкбеков, койчу деги театрдан келген, Хейфиц деген да келип, жанагы алчалуу убакытта азыр келебиз. Анда да иштеп калдым. Анан кийин менин багыма мыкты режиссерлор менен иштегеним, бул да бир сабак. Эң эле биринчи койгондо Жалил Абдыкадыров койду 13-чү башкарманы. Мен ошо 13-чү башкармада Кадрияны ойнодум. Андан кийин эле Афел эже бий мугалимин коюп калды.
бий мугалимин койду. Эми Афележада классиканы окумуштай жакшы койчу. Мен бий мугалимде ошо эже бий мугалим коюп калды. Как раз жай айы май болчу. Май айында биз дайыма 2 айга 3 айга гастролго чыкчубуз. Анан эже мен сени алып калып атам, сен тиги таттуу эжеңдин дублеру болосуң. Таттуу эжең Фелисиананы бердим, сага да Фелисиананы берип атам деди. Анан ичимен ай таттуу эжеге Фелисиананы берсе, таттуу эже деген кандай эле. Ошону менен раматтылык эже ооруп калды. 3-4 эле жыл чыгып калды. Аябагандай мыкты чыгарган эже образды. Анан кийин эжеден кийин мен чыктым. Негизи жаш спектакль болгон. Көз алдыма тартылып атат эжем бул жерде. Бул жерде Королеваны ойноптусуз. Бул жерде Елизаветаны ойногом, ооба. Ричард 3-дө мен Алышбаев менен ойноп калдым. Алышбаев өзүңөр билесиңер, ал дагы мыкты артист эмес беле. Мыкты ролдорду жараткан мыкты артист эле. Бул киши менен партнер болуп, мен ошо кайсы жыл болуп калды, так билбейм. Бирок муну Искендир Рыскулов койгон. Ооба. Мурунку жаш кезиңиздеги сүрөттөргө тим эле көзүм түшүп, кайсы бирин кармарым билбей чачырап атат көзүм. Муунда Айчүрөктү ойноптурсуз эже. Ушул образды да айтсаңыз. 87-жылы Балкыбекова эже, жана Жыргал Көбөгөнованын Көбөгөнов Аксакалдын байбичеси, эл артисти. Бул дагы Балкыбекова эже. Бул болсо Сейтек спектаклинде мен ошо Айчүрөктөмүн, эже болсо Каныкейде. Анан эжем ол биздин аркабызда турат. Могул жакта өзүнүн оригинал сүрөтү бар экен. Азыр таап берем. Алчалуу убак жөнүндө айтсам. Ооба, Алчалуу убак 86 дейм. Хейфец деген келип калды, тиги режиссер. Москвадан келип, анда атайын ошондо эже Раневскаяны ойнойм деп эже өзүнө ошондой заказ кылганбы, Далбаева эже. Анан ошо Далбаева эжеге спектакльди коем деп келип калды бул иши. Анан ошондо баарыбыз анда биринчи, экинчи состав болуп иштейбиз. Анан мен дагы Варя деген кызымдын ролун берип калышты. Бул болсо 6-күнүн кечинде, Марбай Кеңердин, Марбайжиевдин 6-күнүн кечинде деген трагикомедия деп коебузбу. Ошондо ойногонум Сайраштын эмеси. Бул аябагандай жакшы жүргөн бул спектакль. Аябагандай аншлаг болуп, эл кетпей, колча муштай сонун өткөн. Гастролго барсак, гастролдогу эл дагы аябагандай жакшы кабыл алчу. Негизи эле ошол кезде эле тойду берген, апыртып тойду берип, карыз алып тойду берген кезде ошо 85-жыл. Азыр ошондой болуп атпайбы? Азыр ошондо эле моңурекиндерин билип жасап койгонун карабайсың. Анан бул жерде да Нуркан Турсунбаев агай менен бул жерде биз кайсы бир жылы ошо Марбай Кең сатира юмор дейбизби? Сатирасын иштеп калган кезибиз. Айгүмүш Аксы Исмаилова эже бир күнү телефон чалды, мен сенин спектакльдериңдин баарын көрүп турам, сени менен таанышкым келип атат деп эле өзү мени менен таанышып эже. Көрсө эже деген өзү чыгармачыл адам экен, жазат экен. Анан келип бир да спектакльди калтырбай көрчү экен да. Бир күн чалат, ай мен бир эме жаздым, тиги Махабат өлүм деген пьеса жаздым. Мен атайын сага арнап жаздым дейт. Анан мен ичимен кылганда магабы десем, ооба мен сага арнап жаздым деп эже ошол пьесаны алып келип, мына могу китеп кийин орусча которуптур. Любовь и смерть деп. Ошондо Махабат өлүм деп, анан ушу Тынайымдын ролу, ушул Тынайымдын ролу да аябай жакшы чыккан. Негизи эле спектакль жакшы чыккан. Ойногон артисттердин баары мыкты ойногон. Болбек Ибраев аябагандай жакшы койгон бул спектакльди. Бирден бир этаптуу, өзүң сурап калбадың, бирден бир этаптуу ролундун бири дагы мына ушул Тынайым. Анан монда Тургун Бердалиевдин дагы сүрөтүн көрүп атабыз. Булар раматтылык, канча адамдар өтүп кетти, канча мыктылар өтүп кетти. Бул жерде мен отурбайм, мен проводницаны ойноп атам, Мамбет Асанбаев күйөөм. Бул экөөбүз баягы поездда. Марташмыштики. Бул Марбайжиевдин, Марташмыштики. Ошондо келип тиги Сарылыкбеков коймок, бирок ал койбой калып, өзү койду, өз аягына чыгарды. Мында Шайыр Касымалиева жүргүнчү, жолдогу жүргүнчүнү ойнойт. Усманов ойногон, Токтобаев ушундук ойногон сонун. Аябагандай Тургун Бердалиев көп артисттер ойногон. Дагы бир сүрөтүңүз бар экен. Ушунда Марташмыш экөөңүз көргөн. Бул ошонун алдында премьера күнү окшойт. Ошо премьералордо ошо эми баягы өзүнүн немесин айтып, жакшы ойногула, жакшы болсун, эл келип атат, ал эле бул эле деп ошо комнада да гримеркада түшкөн сүрөтүбүз экен. Анан карасам эже жалаң эле ханышалардын ролун бербептирсиз. Бербептирмин. Мында да бир ханышаны айтыңыз өзүңүз. Ай Нургуз, аябай күлдүрдүң.
ооба баягы Клеопатра. тиги кийин ушул Клеопатраны Шекспир эми аябай Шекспирде сөз көп, чоң да көп да мындай нускасы. Анан кийин нускасы дейм жана кандай десем, өтө көп да сөздөр. Ооба, сөзү көп, Сөзү көп, салыштыруулар аябай көп. Анан Шекспирдин, ооба. ошону байкең кыскартып, аябагандай кыскартып, персонаждарын да кыскартып, бирок айтайын деген оюн тактап калтырып, өтө кыска кылып, кыргыз элине, көрүүчүгө ушундай жеткиликтүү кылып, биздин кыргызча азыркыча айтканда, биздин менталитетке жалпак тил менен дейбизби, ылайыктап татынакай кылып пьеса түзгөн. Анан ошондо Клеопатраны ойнодум, Антонийди Темирлан Ысманбеков ойноду, Тилек Жумагазиев ойноду. Мында да көп киши катышабыз, аябагандай көп киши катыштык. Мында да ойноп, бир топ жыл ойнодук. Бул спектакль дагы өзү жакшы резонанс берген, элге жеткен жакшы спектакль болгон. Анан дагы бир образыңыз Эне сот. Азыр аны Эне сотто ойноп аткансыз, өзүңүз кыз күйөөдө. Ооба, немеден баштабадыңыз беле? Кыз күйөөдө мен илгери 84-жылдары экен, 84-жылдары ошо кыз күйөөдө биз дубляжда жүрсөк, ошондо кожо жаш эме болгон атыптыр, жанагындай дубляж болгон аткан экен, тартылып бүтүп. Ал кимдин? Байкеңдин, Марбайжиевдин сценарийи боюнча Төлөм Шокеев тарткан эми, ал далай жерге кетип, далай баягы сыйлыктарды алып келген чоң кино эмеспи. Анан ошол жерде биз, мен кожо жашта Зулайканын образын кыргызча сүйлөп баягы. Анда да жөн эмес, ал жерге да конкурс менен кимибиз өтүп, кимибиз калабыз болуп барып, ичен актрисалар барып, анан Абдыразаева Айкени мен Зулайканы сүйлөгөнбүз да, дубляж кылганбыз. Анан ошондо Зулайканын үнү сиздин үнүңүзбү? Зулайканын үнү менин үнүм. Мен биринчи жолу угуп атам жашында. Зулайканын менин үнүм. Анан ошондо тиги бир эле киши өзү мүнөтпөй эле баары жабалактап киришип, чогуу иштеп, ошо жакшы нерсени чогуу чыгарып, чогуу колгабыш кылган учурларды көрүп калдым да. Анан ошондо баары жүргөн экен. Анан бизди көрүп, ой, бул кыздар кайда жүрдү эле? Келсин дебедик беле, булар кайда жүрдү эле деп калды. Баары эле. Анан бир кезде кайсы ролду ойнойсуң сурап атышат да. Анан да сурап калды. Кыз күйөөдө занят эмессиң? Жок дедим. Анан эле 2-3 күндөн кийин эле тиги Искен Рускул чыгып калды. Тиги сен эмеге даярдан, Марбайжиев айтып атат, кыз күйөөдө Гүлсүмгө даярдан деп. Анан көрсө Роба Насыровна келет экен. Ал кезде ал киши эмне ак үйдө иштечү. Анан кийин келет экен, даярдангыла деп. Анан мен ошону даярдап калдым 3 күндүн ичинде. Эми память анда жакшы экен, эс тутумубуз азыркыдай эмес, жаш экенбиз, бат эле илип кетесиң. Анын үстүнө мен өзүм жакшы көрүп, кызыгып жүргөн спектакль, баягы баарыбыз эле эңсеген жакшы, ооба, мен эле эмес, баары эле кандай сонун роль дейбиз да. Анан ошону ойносок экенбиз деп, анан тем более автор айтып калгандан кийин анан Искен Рускул иштеп калды мени менен. Анан Бекболиев экөөбүз 2-3 күндө даярдап, мен Бекболиев ойноп жүргөм мурун Жунушалиева менен. Анан эле мен чыгып калдым, эл толтура, жөн эле кадимкидей эле премьерада өтүп, мен вот болуп кирдим. Анан ошону менен мен ошол спектакльде ошонто ойноп калдым. Ошондо ким ойноду эле Энени? Ошондо Энени Дулатов ойногон. Мен Дулатов эже менен да ойнодум, ким менен да ойнодум, Насипкан эже да ойноп калды. Аны менен да ойнодум. Эмени болсо Сейдакматова эже менен Жунушалиева ойноп жүргөн, Гүлсүндү. Анан ошентип эле мен ойноп калдым. Андан кийин эле эме болду. Убакыт деген бат эле өтөт да. Убакыт деген мына зымырап өзүңөр айтып атпайсыңбы сүрөттү карап, эже ушундай жаш белеңиз деп. Анан бат эле карып кетпейт экенсиң, ал ошол баскан изиң, баскан жолуң экен да. Анан Шайыр эже ойноп, сиз Энени ойноп калдыңыз. Анан мен Энени ойнодум дагы, убакыт мындайынан келди. Анан Шайыр менен Козукеев мына могу жерде турбайбы? Могу жердеги сүрөттө. Ошондо мен сот энемин, тиги жерде Шайыр Гүлсүн, ким Эркинди ойноп атат. Анан мында дагы жакшы бир образ окшойт. Мында Каныкей, бул жерде айттым го, мындай айтып атпаймынбы? Жалаң ханышанын баарын ээлеп алып эле басып жатыптырсыз да. Бул жерде Марбай Кеңер жана сказание Манаси деп Манасты ыр түрүндө орусчага которуп 2008-жылы. Анан кийин 11 айда бүттү. Төрөлгөн, туулгандан
өлгөнүнө чейинки. Анан ошондо минтип айтты да, муну болсо мен мындай дедим, эми дайыма айтам, эми айтпаганда болгон нерсени айтасың да. Тиги ойноп жүрөбүз, эми кыргыздарбыз театрда манас эметей сейтеп жүрөт, болот, баягы илгери болуп жүргөн учурда. Анан кийин эмне үчүн тиги бизде деген башка улут деле толтура түшүнбөгөн. Керек болсо кыргыз эмес киргиздер бар, билбеген, түшүнбөгөн. А эмне которбош керек орусчага? Тем более мыкты билет бу киши, эмени тиги тилди бир эмес, эки тилде ойлонуп, эки тилде тең жаза билген киши. Анан мен ишенгени менен айттым да, ушуну которуп ойносок жакшы болот эле. Ушуну элге орусча жеткирсек, эл дагы манасты башка улутка дагы жеткиликтүү кылып, орус тилинде, тил менен жетет да көп нерсе. Болбойбу деп айтсам, анан кийин минтип жүрдү, сүрүгүштү да манастын. Жок, мен ыр менен орусча, ыр менен манасты, что ты говоришь? Нет, деп качып жүрдү. Жок, болбой эле аркасынан түшүп алдым. Эмнегедир мен ишенип турмун, аябай ишендим, ушу иши которотко, ушу которот деп элечи. Анан десем эле бир 3 ай өттү, 4 ай өттү, унчукпайт. Анан деп эле десем, анан бир күнү эме менен колун окуй алчу эмесмин жакшы. Анан Махмут деген улуу небереси бар, көрүп жүрөсүңөр. Анан аны эметип эле, ай, сен барып могурекини штрих жанагындай эме менен печатный тердирип келчи деди. Анан алып келгенде эле мен баягы текстти карап отуруп эле, ошол текст менен мен өмүр бою көрүп билип жүргөндөй ушундай жаныма жакындай болуп сезип таң калып, даже ыйлабайдым, ушундай сонун которулуптур. Анан ай, кандай перевод деп мен эметип ийсем, эми жакшы болду, өзү да баладай болуп, кийинчерээк ыйлакта болуп калган. Эми кандай болду дейт. Анан аябай сонун болгон турбайбы, мына мен ушуну кааладым эле тиги деп эле ошентсем. Анан ошону менен бул киши ошентип жүрүп, ошо чоң казаттан баштап которду, ошондон баштаптыр. Анан ошону менен башынан аягына чейин которуп, анан эми барып эле тиги окуп койбойсуңбу радиого дейт. Эмне окуйбун дедим. Ошончо котортуп ал, ошончо которулган текстти, а эмнеге ойнобойсуң, эмнени ойнойсуң дейт. Анан пьеса кылып или инсценировка кылып бербейсиңерби десем эле, кандай эмнени айтат, барып эле радиого окуп кой деди. Анан ал өзүнүкүн берчү эмес. Анан жок, антпей эле эме кылалы, тиги все-таки ойнойлу, эки актриса эки эме болуп ойнобойлу десем, кандай деп атасың, инсценировкалап неме кылып даярдап бергилечи дедим. Анан эле артисттерди издей баштадык, өзү кошо издейбиз, өзү да интерес ала баштады, кызыгып койго куйдей баштады. Анан кийин китеби чыгып эме болду, презентацияда айланайыңдай элдин баары эле, мен да айттым, ай жөн жомоктой эле сонун которуп турсуң, муну кенедей 1-класстын балдары деле окуп билип кетчүдөй экен десем, сүйүнгөн аябай удуңдап. Презентацияда ошол эле сөздү бүт филологдор, философтор баары келип айтпадыбы, укмуштай сонун болду, аябай жакшы болбодубу депчи. Анан ошондо биз бир роль эмес, бул Дайырбеков мыкты ушул ойноду эле ушул бала, эме манасты. Өзү да типаж, аябай жакшы. Муну биз көп жерде ойногон, азыр кийин эмеде жазып алышкан. Маданиятты ай сайын берип турат. Кыргыз драма театрында болсо эми учурда дагы талыкпай эмгектенип атасыз. Мисалы, Жамиля Сыдыкбаеванын 60 жылдыгында, 70 жылдыгында ойнодуңуздар, тиги өмүр күзү. Өмүр күзүн ойнодуңуз. Боронбайда Боронбайдын жубайын ойнодуңуз. Боронбайда Боронбайдын жубайын ойнодум, ооба. Коркутта Коркуттун энесин ойнодум. Андан кийин тиги акыркы катта тиги Газиза Нагиманын энесинин кайнэжесин ойнодум. Эми бул жанагы ким, Кайрат Иманалиевич жазып. Анан эми буюрса мына өзүңүздүн юбилейиңизге эне спектаклин тартып алып атасыз. Көрүүчүлөр абдан жакшы кабыл алып атышат. Чыгармачылык сапарыңыз мындан дагы байсалдуу болсун. Бизге ушундай өрнөктүү өмүр жолуңуздар менен үлгү болуп жүрө бериңиздер. Сиздерди баарыңыздарды терең урматтайбыз, сыйлайбыз. Ушул эмгегиңиздерди эл билсин, эл көрсүн деп колдон келишинче аракет кыла бермекчибиз. 100 жылдыгыңыздар кут болсун, өзүңүздүн юбилейиңиз кут болсун эже. Деген ден соолук каалайм. Рахмат, чоң рахмат эже келгениңизге. Өзүңө да чоң рахмат.